Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 23 декабрь. Буйруса да бир жумадан кийин жаңы жыл келатат. Негизи акыркы күндөрү өткөндөн биз сиздерге видео чыгарганбыз. Баягы скорый помощтун тез жардамдын машиналары очередь болуп турганчы. Ошол видеодо эми мында ой жүгүртүп билсе болот. Демек, больницаларда өзү вызовдор көп болуп, акыркы күндөрү мына бүгүнкү жаңылыктардан окудук. Бүткүл дүйнөлүк ден соолук ВОЗ боюнча маалымат келди. 52% ооргандардын 52%, демек жарымынан көбү баягы эле COVID-19 менен ооруп атыптыр. Анан биздин группа бар, Москва деген. Ал жерде бир 4000ге жакын биздин мекендештер катталган. Ссылкасын коюп коебуз, дайым видеолорду коюп келебиз, катталсаңыздар болот. Ошол жерде бири-бирибизге жардам берип, колдон келген маалыматтарды ошол жерде жеткизип атабыз. Ошондуктан туугандар, ошол биздин группаларда акыркы күндөрү байкап калдык, көп суроолор баягы ден соолук боюнча болуп атат да. Негизи эле чындыгында адам затынын биринчи байлыгы ден соолук. Ден соолук болбосо иштегиң да келбейт, башка мындай эчтеке жакпайт, өзүңүздөр билесиздер. Акыркы күндөрү ошол группаларда көп байкадык. Жөтөл боюнча жөтөлүп атамын, ысытма чыгып атат, температура чыгып атат деген мындай сунуштар, суроолор, эмне кылса болот деген суроолор көп келип атат туугандар. Демек, негизи эле бүгүнкү теманы ошол ден соолук боюнча колдон келишинче кичине сиздерге жардам болсун, маалымат болсун деген мааниде ушул видеону даярдап атабыз туугандар. Андыктан негизи эле бири-бирибизге поддержка кылып бөтөн жерде жүрөбүз. Колдон келсе ушул видеого да лайкты басып, тууган уруктардын арасында, группалардын арасында, такси группаларынын арасында бөлүшүп коюңуздар. Себеби кимдир бирөөгө жардам болуп калышы мүмкүн. Негизи эле өзү акыркы күндөр чындыгында баягы пневмонияга жакын ошол ковидтин мындай белгилери байкалууда туугандар негизи. Андыктан ден соолукту негизи эле этият кылып жүрүңүздөр. Погодага карап кийиниңиздер. Колдон келсе, мисалы, акыркы күндөрү Москвада өткөндө катуу кар жаап, суук түшүп сразу. Андан кийин сразу жылуу болуп, адамдардын көбү ошондон баягы кийиминин, мисалы, эшикти суук деп жылуу кийинип чыгып алсаң, тердейсиң, тердеп жүрүп, анан метродо жүрүп тердеп, көчөгө чыгып, суукта суук өткөзүп, көбүнчөсү ошонун оору болуп атат. Негизи эле мен деле ошол өткөндө 1 декабрда ушундай баштапкы этаптарында примерно бир 4-5 күн ооруп жаттым. Ошол моменттен пайдаланып сиздерге эмне кылганымды айта кетейин. Балким бирөө жарымга кичине пайда болуп калар. Негизи эле туугандар, муздак суу ичпегенге аракет кылыңыздар. Муздак суу ичпеңиздер. Анан экинчиси, ошол кийимди колдон келишинче погодага карап кийингенге аракет кылыңыздар. Үчүнчүсү, ден соолукту биринчи эле эң керектүү болгон витаминдер менен камсыз кылыш керек да. Андыктан негизи эле ошол ооруп жатканда көбү жазып атат, бул таблетканы пайдалангыла, аны кылгыла, муну кылгыла деп. Негизи эле өзү дары-дармектерден пайдаланган жакшы, бирок натуралдуу нерселерден көбүрөөк жегенге аракет кылыңыздар. Ошол эле фруктылардан, иммунитетти көтөрө турган фруктылар бар, өзүңүздөр билесиздер. Апельсин, мандарин, баягы тропический жер жемиштер. Ошолордон көбүнчө колдонсоңуздар. Анан витамин С-ны көбүрөөк алганга аракет кылыңыздар. Ошол негизи эле дары, жөтөлгө дары ичпестен ошол витамин С ичип, жатарда 2ден витамин С-ны ичип, жатып, тердеп, ошентип 3-4 күндө жазылды да. Негизи эле азыр жөтөл өтө катуу болуп атат туугандар. Анан температура боюнча айта кетсек, температураны негизи түшүрө турган баягы эле уже проверенный метод деп коет. Баягы эле нурофенди ичип, температураны түшүрсөңүздөр болот. Колдон келишинче ошол температурага көтөрбөгөнгө аракет кылыңыздар. Ошону сбивать этип, түшүрүп, ошол дары-дармектерден ичсеңиздер да болот, бирок колдон келишинче ушул натуралдуу сууга бал салып ичиңиздер, асал салып, лимон салып ичиңиздер чайга, жылуу, ысык чайларды ичсеңиздер, ошол ден соолуктун иммунитетти көтөрүп жардам берет, жакшы жардам берет туугандар. Анан жада калса, ошол кечеги такси группаларда жүргөн баягы бир жигит ошол жерде уктап каза болуптур деген негизи маалымат чынбы, төгүнбү, акыркы күндөрү бардыгы
тирүү экен, тирүү эмес экен деген маалыматтар болуп атат. Негизи эле ал жигит каза болуп калыптыр. Ошондуктан таксиде жүргөн биздин мекендештер колдон келсе энергетик менен жүргөндөр көп экен, энергетикти ичип, анан ошол жерде баягы энергия аламын деп ашыкча ичип каза болгондор да болду, өзүңүздөр билесиздер. Ден соолукту жакшы караңыздар. Энергетик ичпей эле коюңуздар. Анан ошол чарчаганыңыздарда уктап, убагында уктап, убактыларды карап иштеңиздер. Ашыкча иштештин кереги жок. Негизи эле ден соолукту караңыздар. Анан ошондой машинеде кокус уктап калсаңыздар, машине жандырып уктап калган болсоңуздар, көп таксисттер айтып атат, баягы баштан өткөн практика жүзүндө көргөн таксисттер айтат, айнектерин кичинеден ачып коюш керек. Баягы циркуляция, аба айланып турганга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан ушундай маалыматтарды колдон келишинче бөлүп, такси группалар менен бөлүшүп, ошол эле өзүбүздүн мекендештер менен колдон келишинче жардам бере берели. Видеого лайк басканыңыздар бул видеону көп адам көрөт деген мааниде бири-бирибизге жардам болот. Андыктан бөтөн жерден негизи эле туугандар, эң биринчи ден соолукту караңыздар. Анан витамин С'ны каердан аламын деген суроолор болсо, мен номерлерди коюп коем, кааласаңыздар заказ кылып ичсеңиздер болот. Витамин S'дан башка дагы арыктата турган, бетти оңдой турган көп эмелери бар, ошол номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, эгерде чек арага бара турган болсоңуздар, миграционканы жаңылайм десеңиздер, мукунеге кайрылып, жылуу жумшак барып келсеңиздер болот. Жолдо өздөрү жардам берип, жакшы алып барып келишет. Бөтөн жерде туугандар, аман болуңуздар, ден соолугуңуздарды жакшы караңыздар. Бүгүнкү ишемби дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.